Биз жеке эле Кумтөрдү кайра элге алып берген жокпуз, урматтуу депутаттар. Биз Майла суу лампа заводун Кыргыз мамлекетине кайра алдык. 1 миллиард сомдук бизнес планын бекитип бердик жана толук реабилитация, модернизацияга кирише баштадык. Мындан тышкары Кара Балта ремзаводу дагы, Кара Балта шаарындагы Даназык мамлекеттик ишканасы дагы толугу менен мамлекетке кайтарылды. Дагы 10го жакын ишканалардын баарын биз кайра өкмөттүн карамагына алып атабыз. Карыздардын эсебинде жана приватизация болуп атканда, же болбосо ар кайсы келишимдердин негизинде ар кайсы кишилер менен алып алган компаниялардын баарын тең бизге кыргыз өкмөтүнүн астында милдеттенмелерин так аткарбаса, биз ошо ишканалардын баарын кайра өзүбүздүн карамагыбызга алып атабыз. Кара Балта килем комбинатынын базасында синтетикалык жана жарым синтетикалык кездемелерди жана тигүү буюмдарын чыгаруу боюнча текстилдик кластерди ишке киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Пакта текстилдик кластерди түзүү боюнча маселе иштелип жатат. Анын базасында пакта тазалоочу заводду, жип чыгаруучу фабрикасын, текстилдик фабриканы жана машина трактордук паркын, ошондой эле май чыгаруучу заводдорду уюштуруу башталды.